Қазақстан Евро биримдик менен ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө артыкчылыктуу маани берет. Европа биримдиги өлкөнүн маанилүү тышкы экономикалык жана инвестициялык өнүктүшү болуп саналат. Бул тууралуу Касым-Жомарт Токаев эл аралык өнүктүштүк боюнча Европа комиссары Йозеф Сикела менен жолугушууда айтты. Биз Европа бирлиги менен болгон мамилебизге жана ийгиликтүү кызматташтыгыбызга чоң маани беребиз. Бул биздин артыкчылыктарыбыздын бири. Биз ошондой эле Казакстан менен Евро биримдик ортосундагы кеңейтилген өнүктүштүк жана кызматташтык тууралуу макулдашууну ийгиликтүү ишке ашырууга чоң маани беребиз. Сүйлөшүүлөр транспорттук коридорлорду, логистикалык инфраструктураны, туруктуу энергетиканы жана санариптик чечимдерди өнүктүрүү боюнча иштеп жаткан жана жаңы экономикалык долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Ошондой эле аймактык жана глобалдык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Йозеф Сикела Евро биримдик Борбор Азия аймагына өзгөчө көңүл бураарын белгиледи. This is one of my first missions, but the really first Бул менин эл аралык өнүктүштүк комиссары катары биринчи маанилүү миссиям. Мен Борбор Азиянын бардык 5 өлкөсүнө баруу чечимин жөн жерден кабыл алган жокмун. Бул Европа биримдигинин Казакстан жана региондогу башка мамлекеттер менен тереңирээк жана туруктуу өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу ниетин айкын тастыктайт. And clear commitment of the EU's vision to launch a much deeper and long-lasting partnership with Kazakhstan and with the other Central Asian countries.